Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, анда эмесем кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Экранга жакыныраак келип, бүгүнкү сабакка көңүл буруп олтурабыз. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы айлананын узундугу жана тегеректин аянты. Балдар, дептер ручкабызды алып, ушул теманы жазабыз балдар. Анда алгач сабактын максаты менен таанышып алабыз. Бүгүнкү сабакта балдар айлана жана тегерек жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Формулаларды колдонуп өз алдыңарча айлананын узундугун жана тегеректин аянтын табууну билесиңер. Жоопкерчиликтүүлүккө, тырышчаактыкка тарбияланасыңар. Эгерде балдар айлана жана тегерек жөнүндө кеңири түшүнүк алсаңар, формулаларды колдонуп өз алдыңарча айлананын узундугун жана тегеректин аянтын табууну билсеңер, жана туура так иштөөгө, тырышчаактыкка тарбиялансаңар, анда бүгүнкү сабакта максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Балдар, сабакты баштаардан мурда экрандагы быйтыкчаларды карап, жагымдуу маанай тартуулап сабагыбызды баштайбыз балдар. Ар бирибиз балдар ичибизден бир орунду сан ойлонобуз балдар, 1ден 9га чейинки каалагандай санды ойлонобуз. Ага андан кийинки санды кошобуз. Демек, келип чыккан санга дагы 9-ту кошобуз. Коштуңарбы? Анда келип чыккан санды 2ге бөлөбүз. Демек, балдар, келип чыккан сандан эң баштапкы биринчи ойлогон санды кемитебиз. Кана канча чыкты балдар? 5 чыктыбы? Азаматсыңар. Мына ушул 5 деген маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Мурдагы билимдерди кайталоо жаңы билимдерге жол ачат дегендей балдар, өтүлгөн теманы кайталап алабыз алгач. Буга чейин билебиз, ондук бөлчөктөрдү кошууну, кемитүүнү, көбөйтүү бөлүүнү өткөнбүз балдар. Анда эмесем, ушул туюнтмага көңүл бурабыз. 2,3-кө демек 0,7-ни кошобуз балдар. Андан келип чыккан сандан 2,4-3-тү кемитебиз жана келип чыккан санды 8ге көбөйтөбүз балдар. Кана эсептеп чыктыкпы? Канча чыкты балдар жообу? 2 чыктыбы? Азаматсыңар. Кимдин мисалы мына 2 чыккан болсо эң туура. Балдар, экранда эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Демек, экранда ушул тегерек формадагы быйтыкча турат балдар, ошондой эле тегерек формадагы саатты көрүп турасыңар, жана тегерек формадагы шириндикти көрүп турабыз балдар, жана дагы тегерек формадагы столду көрүп турабыз. Эми балдар, силерге ушундай суроо туулдубу? Тегерек деген эмне? Жана айлана деген эмне деген суроо туулдубу? Балдар, буга чейин силер өткөнсүңөр, башталгыч класста ушул тегерек жана айлана жөнүндө кеңири билесиңер. Анда эмесем, ушул тегерек жана айлана дегенди бир аз эсибизге түшүрүп, видео тасмага көңүл бурабыз балдар. Тегерек жана айлана. Илимбек эчкини көк чөпкө аркандап койду. Эчки күн бою аркан жеткен жерлерин оттоп бүттү. Ал жер тегерек формага ээ болуп калды. Ал эми эчки тегеренген жол тегеректин чийиги айлана деп аталат. Аркан байланган казык тегеректин борбору болуп эсептелинет. Ошол эле чекит айлананын да борбору. Эчки байланган аркан айлананын радиусуна туура келет. Айлананын радиусу тегеректин да радиусу. Тегерек жалпак фигура. Баракка айлана сызып, аны бойлото тыкаан кесип алсаңар, колуңарда тегерек пайда болот. Тегерек менен айлана эгиздин эле өзү. Айлана чийсе тегерек пайда болот, тегерек кессе кайчынын изи айлананы элестетет. Борборун айлананын чекити менен туташтыруучу кесиндилер бул айлана менен тегеректин радиустары. Айлананын борбору аркылуу өтүп, учтары айланада жаткан кесинди диаметр деп аталат. 2 радиус 1 диаметрди түзөт. Айлананы кантип чийебиз? Аны чийүү үчүн циркуль деп аталган атайын курал колдонулат. Анын 2 учу бар. Учтуу учу барактын каалаган жерине жылбагандай турганга ылайыкталган. Грифели бар экинчи учу айлананы чийүүгө ылайыкталган. Циркулдун ийнеси туруучу чекит айлана менен тегеректин
борбору деп аталат. Мисалы, радиусу 3 см болгон айлананы чийип көрөлүчү. Ал үчүн циркулдун ийнесин сызгычтын нөл чекитинин тушуна коюп, экинчи учу менен 3 см узундукту ченеп алабыз да, ийнесин жылдырбастан айлананы чийебиз. Эсибизге түшүрүп алдыкпы балдар? Анда бул жерде О дегенибиз балдар айлананын борбору болуп эсептелинет. Ал эми ОА, ОС, ОД айлананын радиустары жана СД айлананын диаметри болуп эсептелинет. Демек, тегерек дагы мына ушундай касиетке ээ, тегеректин дагы борбору, радиусу жана диаметри болот. Балдар, экрандан эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Демек, айлана деген ушул тегерек турмушта кайсы жерлерде кездешет экен? Биз бул тегерек формадагы дискти көрүп турабыз балдар. Бул тегерекке мисал болуп эсептелинет. Жана тегерек формадагы нанды көрүп турасыңар. Бул дагы тегерекке мисал болуп эсептелинет. Жана ушул тегеректин челектин түбүн алып карай турган болсок, бул тегерекке мисал болуп эсептелинет. Ошондой эле обручту карагыла балдар, жана сууга тамчылаганда бизде айлана пайда болду. Бул айланага мисал болуп эсептелинет, жана дагы велосипеддин баллондору дагы айланага мисал болуп эсептелинет балдар. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде боз үйдүн демек түндүгү дагы ушул тегерек формасындагы бул айланага мисал. Ошондой эле шакекчени алып карай турган болсок, бул дагы айланага мисал болуп эсептелинет. Ал эми тегерек формасындагы ушул Кыргыз Республикасынын герби бул тегерекке мисал болуп эсептелинет. Демек, экөөнүн айырмасын балдар эсиңерге түшүрүп кетсем, бул айлана дегенибиз бул туюк ири сызык болуп эсептелинет. Ал эми тегерек дегенибиз ушул айлананын узундугун тегиздик менен чектеп турган бөлүгү бул тегерек деп аталат балдар. Демек, экөөнүн айырмасы мына ушунда: айлана узундукка ээ болот, ал эми тегерек аянтка ээ болот. Эми балдар, айлананын узундугу дегенибиз эмне? Дептерибизди ачып, аныктаманы жазып алабыз балдар. Айлананын узундугу деп турактуу сандын айлананын диаметрине болгон көбөйтүндүсү аталат. Жазып алдыңарбы балдар? Анда формулага көңүл бурабыз. Бул жерде С барабар пи көбөйтүлгөн D айлананын узундугунун формуласы. Бул D барабар 2R башкача айтканда диаметр 2 радиуска барабар болгондуктан экинчи формуласы келип чыгат. С барабар 2πr деген. Эгерде диаметрин демек белгилүү болсо, биз радиусту табыш үчүн диаметрди 2ге бөлүп коебуз балдар. Ал эми ушул айлананын узундугунан биз радиусту табыш үчүн айлананын узундугун 2πге бөлүп койсок, демек радиусу келип чыгат. Бул жерде С айлананын узундугу, ал эми D айлананын диаметри болуп эсептелинет. R айлананын радиусу. Жана π турактуу сан. Бул чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк, жакындаштырылган мааниде 3,14 барабар. Ошондой эле буруш бөлчөк түрүндө жазсак дагы болот. Бул 7ден 22 дегенибиз бул 3,14 барабар. Жана азыр мына өзүңөр көрүп тургандай π демек чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк болгондуктан аны биз жүздүк үлүшкө чейин жакындаштырылган мааниде тегерек дегенибизде π 3,14 барабар. Башкача айтканда турактуу сан болуп эсептелинет балдар. Пи саны бул келип чыгуусу гректин периферия деген сөзүнүн баш тамгасынан алынган. Ал сөз айлана дегенди билдирет. Леонард Эйлер 17 кылымда киргизген. Пи санынын атайын күнү дагы бар. Ал 14 мартта өткөрүлөт. Америкалык форматта айы күнү дегенде бул 3,14 деп белгиленет. Балдар, демек айлананын узундугу дегенибизде формулаларын жазып алдык. Эми тегеректин аянты дегенибиз эмне балдар?
анықтамасын жазабыз балдар. Тегеректин аянты дегенimiz бул турактуу сандын тегеректин радиусунун квадратына болгон көбөйтүндүсү тегеректин аянты деп аталат. Башкача айтканда формуласына көңүл бурабыз балдар. S барабар пи көбөйтүлгөн r квадрат. Мында S тегеректин аянты, ал эми пи турактуу сан азыр эле тааныш өттүк 3,14 барабар. R бул жерде тегеректин радиусу болуп эсептелинет балдар. Дептерибизге формулаларды жазып алабыз балдар. Анда маселеге көңүл бурабыз. Диаметри 4 см болгон айлананын узундугун тапкыла. Демек, буну табыш үчүн балдар алгач берилдисин жазып алабыз. Диаметрди демек D тамгасы менен белгилеткенбиз. 4 см барабар. Бул жерде айлананын узундугун кайсы тамга менен белгилеткенбиз балдар? S тамгасы менен белгилейбиз. Анда бу биринчи формуладан пайдаланып S барабар пи көбөйтүлгөн D деген формуладан пайдаланабыз. Мында пи турактуу сан деп айтып өттүк, 3,14 барабар, ал эми диаметри 4 см барабар болгондуктан экөөнү көбөйтүп койсок, демек айлананын узундугу 12,56 см барабар экен балдар. Бул маселени дагы жазып алабыз дептерибизге. Андан соң кийинки маселеге көңүл бурабыз балдар. Радиусу 2,5 метр болгон тегеректин аянтын тапкыла дейт. Эми мында радиусу белгилүү экен, 2,5 метр экен. Эми аянтын табышыбыз керек. Башкача айтканда S-ти табабыз. Бул тегеректин аянты S барабар пи r квадрат болгондуктан балдар, пи турактуу сан 3,14 барабар, ал эми радиусу 2,5 барабар болгондуктан формуланын ордуна койгонубузда 2,5 квадраты деп жазып алабыз. Демек, 2,5 квадраты балдар канчага барабар экен? 6,25 барабар. Аны пиге демек 3,14 көбөйтсөк, жыйынтыкта 19,625 метр квадрат келип чыгат. Бул маселени дагы дептерибизге жазып алабыз балдар. Жазып алдыкпы, азаматсыңар? Анда өз алдыбызча иштейбиз. Бул жерде маселе берилген. Радиусу 5 см болгон айлананын узундугун тапкыла дейт. Демек, кана өз алдыбызча иштеп көрөбүз балдар. С демек узундугун S тамгасы менен белгилейткенбиз. 2 көбөйтүлгөн пибиз 3,14 барабар экен. Демек 5 радиусунда көбөйтүп койсок, жыйынтыкта 31,4 см келип чыгат экен балдар. Анда эмесем кийинки маселеге көңүл бурабыз. Демек, радиусу 4 метр болгон тегеректин аянтын тапкыла дейт. Кана балдар, азыркы формуладан пайдаланып өз алдыбызча иштеп көрөлүчү. Демек, балдар, кана кимдин маселеси ушундай чыкты. Бул жерде 3,14-тү радиустун квадратына, башкача айтканда 4-түн квадратына көбөйтүп койсок, 50,24 метр квадрат келип чыгат экен. Кимдин маселеси ушундай чыккан болсо, эң туура азаматсыңар балдар. Анда кийинки маселеге көңүл бурабыз дагы. Бул жерде радиусу 3,15 см болгон, демек айлананын узундугу табыш керек бул жерде. Кана балдар, өз алдыбызча эсептеп көрөбүз дагы. Эсептедикпи? Анда текшеребиз балдар, туура иштедикпи? Мында С барабар демек пи 3,14 барабар экен балдар. Ал эми 2 көбөйтүлгөн радиусубуз 3,15 барабар болгондуктан көбөйтүп койгонубузда жыйынтыкта 21,98 см келип чыгат экен балдар. Кимдин маселеси ушундай чыккан болсо, эң туура азаматсыңар балдар. Кийинки маселеге көңүл бурабыз. Мында R барабар 5 метр болгон тегеректин демек аянтын табышыбыз керек балдар. Аны үчүн кана өз алдыбызча иштеп көрөлүчү. Демек, бул жерде 3,14-кө ошол радиустун квадратка көтөрөбүз. 5-тин квадраты 25 болот. 25-ти 3,14-кө көбөйтсөк балдар, 78,5 метр квадрат келип чыгат экен. Эң туура азаматсыңар балдар, кимдин маселеси ушундай чыккан болсо. Анда балдар, практика жүзүндө мен силерге ар бириң демек дептерибизге
циркульдун жардамында айлана сызып алабыз дагы, аны кырксак мындай тегерекче пайда болот балдар. Эми силер жип аласыңар дагы, ушул тегерекчеге мына ушундай кылып жипти өлчөйбүз. Демек, диаметрин таап алабыз ушул жерден. Кана өз алдыбызча эсептеп көрөбүз балдар. Эми ушул демек жипти биз мына сызгычка алып барып өлчөгөнүбүздө 8 сантиметр чыкты. Эми ушул тегеректин демек диаметри 8 сантиметрге барабар болсо, анда биз эмне кылышыбыз керек? Радиусун таап алышыбыз керек балдар. Радиусун табыш үчүн диаметрди 2-ге бөлүп койсок, радиусу келип чыгат. Анда ушул 8 сантиметрди 2-ге бөлсөк, демек радиусу 4 сантиметр болгон тегеректин аянтын кана өз алдыбызча эсептейбиз балдар. Демек, ушул тегеректин аянтын эсептеш үчүн мына 3 радиусу демек 4-түн квадраты 16 болот балдар. Эми ушул 16-ны канчага көбөйтөбүз? 3,14-кө көбөйтсөк балдар, жыйынтыкта 50,24 сантиметр квадрат келип чыгат экен балдар. Мына ушундай жолдо биз ушундай түрдө практикалык жүзүндө ушундай маселелерди чыгарып алсак дагы болот экен балдар. Эми балдар, сабакты жыйынтыктап жатып, мен силерге ушундай суроо менен кайрылгым келет. Бүгүнкү сабак силерге эмнеси менен кызыктуу болду балдар? Жана сабакта кандай жаңы маалымат алдыңар? Турмушта ушул айлананын узундугун, тегеректин аянтын кантип табасыңар? Мен ойлойм балдар, бүгүнкү сабак силерге кызыктуу болду деп эсептейм. Жана ушундай турмушта ушул айлананын узундугун, тегеректин аянтын кантип табууну үйрөндүңөр. Анда эмесем балдар, үйгө тапшырма. Китебиңерде 409 номер жана 410 номер ушул азыркы биз иштеген маселеге окшотуп иштейсиңер жана өз алдыңарча үйүңөрдөн элегиңердин узундугун азыркы биз практикалык жүзүндө көргөндөй узундугун таап өлчөп келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.